ата-эненин таасири аябай чоң да. Менин ушул эмеге түшүшүмө, мисалы мен саакта окусам, ошол суук келет деп туруп энем раматылык бизге мен көп карайт эле, тамак ашым карайт эле. Анан көчө баягы зээнди күчөйтөт деп туруп бадам кайнатып берет эле. Баягы бизде жапай бадам деп коет. Ооба, ачык бадам Ошо деп. ачык бадам. Ошону кайнатып берет эле, кайра кайната берсе кып-кызыл болуп калат экен. Кызыл соктой болуп калат экен. Ошону кайнатып берет эле. Качан үйгө конок келсе, биринчи устазыңды чакыр дейт эле. Биринчи устазыңды чакырып туруп, устазың биринчи ооз тийсин, анан башкалар ооз тиет дейт эле. Эгер устазым үйдө жок болсо, бир кесе тамакты бышырып туруп, ошону сразу устазыма берип берет. Устаз болуп нурмат. Мен устазым айтат эле, энем аты Ташбүбү. Ташбүбү эже, ошончо балдарды окудум, сиздей мени ызат, урмат көрсөткөн адамды көргөн эмесмин дейт эле да. Ошентип устазымдын мага назары түшкөн экен да. Жүрөгүнөн дуа берген баягы жердечи. Устазымдын аялы мисалы сенин эне ханың дейт эле, эне дейт эле. Мисалы мен кандай эне ата-энемди сыйласам, устазым дагы дайыма деп колунан өп чекеме тийгизип коет элем. Балдарым дагы чоңота дейт эле устазымды.